Карамагында 10 айылды камтыган Өзгөн районундагы Жалпакташ айыл өкмөтү райондун борборунан алыс жайгашкан. Жалпы калкынын саны 8 миңге барат. Быйыл бул айыл өкмөтүндө бир топ алгылыктуу жумуштар колго алынып, элет элине зарыл болгон социалдык объектилердин курулушу кызуу жүрүүдө. Айыл аймактагы Кысык Алма айылында башталгыч класс мектебинин жаңы имаратын курууга Каса Миң долбоорунун жана жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнүп, курулуш иштери колго алынган. Ушул эле айылда эски мектептин ордуна бала бакча ачууга жергиликтүү бюджеттен 1,5 миллиондой сом каралып, оңдоп түзөө иштери аткарылууда. Ал эми Киров, Алча Башат жана Кысык Алма айылдарын таза суу менен камсыздоо иштерине сметалык баасы 4 миллион сомдон ашкан долбоор Ош облустук өнүктүрүү фондунан каржыланып, курулуш иштери жакында башталат. Кара Тарык айылында дагы тендерден утуп алган компания 150 орунду мектептин пайдубалын казууда. Алыскы айыл өкмөттү район менен бириктирген негизги куршап Жалпакташ Шууна жолунун 7 чакырымдай аралыгын асфальттоо боюнча каражат каралууда. Климаты катал, тоолуу жердеги айылда жол маселеси бир топ түйшүк жаратып келген. Эми көйгөй четинен чечиле баштады. Облустук жана райондун өнүктүрүү фонду тарабынан каражат бөлүнүп, 3 чакырым аралыкка асфальт төшөлдү. Ошондой эле айыл өкмөттөгү Курбу Таш жаштар уюму Жашыл Мурас фонду менен биргеликте ийне жалбырактуу жана көп жылдык бактарактын көчөттөрүн тигишкен. Быйыл жазда ушул 7 миң түптүү Ожгунун мугалимдер жамааты, эмгек жамааты, студенттер, айыл тургундары жана айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлери болуп, акимдин катышуусунда ушул өнөктүктү өткөрдүк. Бүгүнкү күндө көчөттөрдүн 95% өндү. Андан сырткары бул менен эле токтолбой, айылдарда дагы бул иштерди кызуу колго алып, айта кетсек, Актерек айылында 365 түп ийне жалбырактуу арчалар эгилип, жалпы суммасы 650 миң сомдук көчөттөр тигилди. Айыл өкмөт өзүбүз мөмөлүү дарактарды алып, социалдык объектилерге таратып, эгилген көчөттөрдүн 100% өнүп атат.